Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetli cemaat, Allah'ım ibadetlerimizde, dualarda barın kabul kılan bolsun. Jolukkan adam sıray verip, varıp geldiniz mi? Ne oldu, kanday oldu dep. Oşo inşallah cemaat kala bir çoğulup bir varıp gelgen sezimler boyunca biraz bölüşsök dep. Себеби ушул бир жактын кабарын айтуу менен негизинен уламалар айтат, сапар тарткыла дейт. Канчалык көп мамлекеттерди кезсеңер, канчалык көп жерлерди көрсөңөр, ошончалык адамдын билген билими ачылат экен да дагы. Түшүнүк дагы тереңдейт экен. Билип коюу башка, түшүнүк ар башка болот да. Билүү бирдей. Мисалы, бул Махмуд Кашкари мечити деп туруп билебиз да. Бирок бул мечитти түшүнгөн адам ар кандай да. Ар кандай жерин түшүнөт, кээ бир жерин түшүнбөйт, кээ бири түшүнөт дегендейчи. Ошо сыяктуу дин боюнча деле билим алуу деңгээлде бирдей болушу мүмкүн, бирок түшүнүктөр ар кимдики ар кандай болот да. Ошондо түшүнүктөр ачылат дейт. Канчалык адам болсо, сапар тартса, башка кылса, алхамдулилла, Аллах Тааланын каалоосу менен 29 сапар болду. 29-unda мына Зайыр байкелер барып келди, Абубакыр байкелер барып келди биздин жамааттардан. 180 адам болуп умрага барып келдик. 3 күн Мединада болдук. Калган күндөрү Меккеде, Ийык Мекке шаарында болдук. Барып көп пайдаларды алып келдик, алхамдулилла. Жашоодогу эң бактылуу күндөр. Баягы аккан суунун кадыры жок болот дегенде, аякта жүрсөң анча билинбейт экен. Айтып атасың, группага айтып атасың, мисалы, ай бул жактын кадырыны азыр Кыргызстанга барганда билебиз. Жакшына ибадат кылып калалы. Ар бир субханалла деген сөзүң 100 000 субханалланын сообу кетип атат. Кыргызстанда bir жол ассаламу алейкум десең 10 сооп болот. Ва рахматулла десең 20 сооп болот. Ва баракатуху десең 30 сооп болот. Ал эми бул жерде Меккеде учурашып койсоң ассаламу алейкумга миллион сооп. Ва рахматуллахиге 2 миллион сооп. Ва баракатухуга 3 миллион сооп. 100 000ге көйүп атат да. Деп айта берет экенсиң да. Намаз окусаң, 5 мал намаз окусаң, bir күндө 500 000 мал намаз окугандын сообун аласың деп айта бересиң да. Бирок ал нерсени бияка келгенде түшүнөт экенсиң да. Бияка түшкөндө аякта маскага көрүнүп калыппыз. Мешитке кирип келгенде эле дароо масканы издендим, чөнтөктү карап маска жок. Анан кирип ал жакта расстояние сакталат, аралык сакталып окулат. Бияка кирип келсек аралык жок. Ал жада бир башкачараак болдук. Анан намазга туруп Аллаху акбар дегенде дароо ошо сезим келди да, мындай. Канча соода өзгөрүп кеткеничи. Ал жакта бир Аллаху акбарың 100 000ге кетип атты эле, бул жакта эми ал жок да. Көп болсо 27 эсеге чейин жамаат менен окуй турган болсоң, ошондон башталат, бирок 100 000 деген нерсе жок да эмичи. Эми 100 000 болуш үчүн эми 100 000 жолу субханалла чыгыш керек, ошо отурганбыз. 100 000 болуш үчүн 100 000 жолу эми субханалла деп чыгыш керек болот да. Yani öte adam balasının ömrü ошондой экен да. Кымбат баалуу учурларды биз кадырлабастан кээде өткөзүп алат экенбиз да. Сагынат экенсиң. Бүгүндөн баштап эле сагынып баштадык. Сеждеге кетип атып, баягы мурамыр болсо экен, мурамырга жыгылсам экен дейсиң да, Кабанын алдында болуп калсам экен депчи. А бирок эми ал сезимдер эми жок да. Алхамдулилла, бир өтө берекелүү бир сапар болду. Жамаат деле өтө ынтымакта, эч бир кыжалатсыздык. Ал жакта бөлүшөйүн деген нерсем, Куранда Аллах Таала айтат: "Инна awwala bayt wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakka mubarakan wa hudan lil-alamin." Албетте бүткүл адамдардын пайдасы үчүн, эркек, аял, жаш, кары, бай, кембагал, ким болбосун, талап илим болобу, жөнөкөй адам болобу, алым болобу, устаз болобу, тракторист болобу, ким болбосун, ошо адамдардын баарынын пайдасы үчүн эң биринчи коюлган Кудайдын үйү бул ошо lalladhi bi Bakka, ошо Меккедеги дейт, үй дейт, яны Кааба. Кааба бул биринчи коюлган. Бакка деп Макка, Бакка, Меккенин көп аталыштары бар. Ошолордун бири бул аятта Аллах Таала Бакка деп атат. Бакка дегени талкындай сындырып талкалайт деген сөз. Яни ал жерде адамдын иманы куралат, адамдын адеп ахлагы оңолот, адамдык касиетке келет, айбандык сыпат талкаланат, ширк талкаланат, бидат талкаланат, адамдагы терс көрүнүштөрдүн баарын талкалап жок кыла турган шаардагы үй, яни Кааба Шариф, мына ошол биринчи адамдар үчүн коюлган тарыхтагы эң биринчи мечитти. Эң биринчи Аллах Таала ошол жерде жаратыптыр. Ар кандай риwayаттар бар. 5тен 60 күн жолсон периштелерге буйруп туруп ошол жерде биринчи салдырткан. Эмне үчүн да? Эмне үчүн ошол жерде Аллах Таала эң биринчи кылып жаратты? Ошо отуруп алсаңыз, адамдардын көңүлүн алса, отуруп алса. Эмне үчүн ал жерде биринчи кылып жаратты десе,
Mubarakan ve huda lil alamin. Bereke boluş üçün бүткүл alamga. Jana бүткүл alamga hidayat boluş üçün Allah Taala şunu jaratkan deydi. Demek bereket jana hidayat üçün oşol jer jaralgan eken da. Bирок урматтуу туугандарым, эгерде тарыхты карап көрө турабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга канча жашында пайгамбарчылык берилди? 40 жашында пайгамбарчылык берилди. Ошол учурда Абу Бакр радиаллаху анху дагы бар эле. Хадижа радиаллаху анха дагы бар эле. Туурабы? Умар радиаллаху анху дагы бар болчу. Мен деген адамдар бар эле. 40 жыл жашоо. Кааба ошол эле Кааба болчу. Кааба бар эле. Бирок жашоодо берекет дагы, хидаят дагы эч нерсе жок болчу. Адамдардын жашоосунда эчтеке жок эле. Бирок ошол Кааба бар. Ошол Каабанын тегерегинде таваф бар. Ошол жерде адам өздөрү түшүнгөн деңгээлдеги ибадаттын кандайдыр бир сүрөттөрү өздөрүнчө бирдекелерди ойлоп алып, бирдеке кылып атышат. Бирок жашоодо хидаят жок эле да. Адамда да хидаят жок эле, берекет жок эле. Ушунчалык бузукулук учур болчу, балким Каабанын алдына эле 360тын тегерегинде дагы буттарды коюп алып ошолорго сыйынышат эле. Таваф кылганда биз бул кийимдер менен күнөө кылып койгонбуз деп, күндүзү эркектер, түндөсү аялдар кийимдерин чечип алып жылаңач таваф кылышат эле. Эртең менен таң атканда зинага айланып кетет эле. Адамдардын мамилеси, жашоосу ошончалык бузулган эле, адамдар 100 жылдап бири-бири менен кан төгүшмөй, бири-бирине баш ие албайт. Ар бир уруу өзүнүн башчын эле баш ийбесе, бир жерде жашаса дагы, бирок бири-бирине баш ие деген нерсе жок. Аялдардын ушунчалык укугу тебеленген, өздөрүнүн кыздарын эле тирүүлөй белине сындырып, ошо боюнча көмүп салмай. Аракты ушунчалык ичишет, жөн ичпестен адамдарды өлтүрүп алып келип, башына мындай сыйлуу чөйчөк ошол эле да, адамдын башынын сөөгүнөн жасалса, ошолор мындай кымбат баалуу чөйчөк катары каралып, ошого арак куюп алып, ошо менен ичишет эле. Яни жашоо тартип толугу менен бузулган да, хидаят, туура жол, иман эчтеке калган эмес болчу. Бирок Кааба бар. Аллах Таала айтып атат, Кааба берекет жана хидаят үчүн деп атат. Бирок ал болуп туруп дагы жашоодо берекет, хидаят жок учур бар эле. İsa aleyhissalamdan keyin 500 yılın tegereginde jaşı wagt ötüp kalgan bolчу. Anan Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga Allah subhanahu wa taala Peygamberimiz başında kanday oldu? Başında Peygamberimiz aleyhissalamga açık düştөр görünüp başladı. Düştö ошондой толук көрөт да. Эртеңки күн кандай болот бардыгын көрөт. Аны эртеси күн ошондой болот. Көргөндө да жөнөкөй эмес, пиадди дегендей бардык ошо жерде канча таштардын алдынан өтүп кетет, жалбырактар каерде не болуп жатат, ошолорго чейин Пайгамбар алейхисалам түшүндө көрөт эле да. Birinci ayan vahiy түш аркылуу башталды. Анан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ички дүйнөсү баягы болуп жаткан күнөө, ыплас, уятсыздык, зулумдук чөйрөдө жүрө албай калды. Ички дүйнөсү көтөрө албай калды. Пайгамбарыбыздын ички дүйнөсүнүн тазалыгы андай чөйрөдө жүрө албай калды. Анан эмне кылат? Хадижа радиаллаху анха үйүнө келет да, азыктарды алып алат да, анан кийин чыгып кетет. Хира үңкүрүнө барып алып, ошол үңкүрдө Аллах Таалага ибадат кылат Иса алейхисаламдын дининин негизинде. Түндөр бою эмне үчүн ал жака чыгат эле? Себеби Хира үңкүр Мекке прицелин ошолдон бардыгы көрүнүп турат болчу. Элди карап алып, элге гам кылат эле, күйүт кылат эле. Канткенде ушул эле оңолот. Эмне болуп мындай бузукулукка кирип кеттик? Эмне болуп мындай ыпластык жашоого кирип кеттик? Качан ушул жашоодон чыгабыз? Деп Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам өзү жалгыз чыгып алып, ошакта ибадат кылып, ыйлап, эч нерсе менен алектенбестен бир гана намаз, дуа, намаз, дуа, намаз, дуа. Кайсыл намаз болгон десе, Иса пайгамбарыбыздын учурундагы диндеги намаз, ошо менен негизинде ибадат кылып, ошакта убакыт өткөзгөн. Кайра азыгы түгөнүп калса, кайра түшүп келет. Үйүнө келет, Хадижа энебиздин үйүнө, кайра ошодон азыктан болот да, кайра анан кийин кайра чыгып, дагы ошодо ибадат кылат. Ошондо бир канча түндөр Аллах Таалага ибадат кылып баштады. Анан Аллах субханаху ва таала чечим чыгарып, Жибраил периштени жөнөтүп өз келбетинде Пайгамбар алейхиссалату вассаламга көрсөтүп, жолуктуруп, Иqra деген биринчи Алак сүрөсүнүн 5 аяты ошерде биринчи түштү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ошерде не болду? Elçilik verildi Peygamber aleyhisselam'a. Elçi oldu. İkra dedi. Peygamber sallallahu lastı bi qari. Men okustu bilbeyim. Ma ana bi qari. Men okustu bilbeyim. Kayra ikinci olu oku. Peygamber de okustu bilbeyim. Üçüncü olu oku. Okustu bilbeyim. Anan Cebrail aleyhisselam alıp durup kıskandan keyin oku degenden anan Alak surasının vahiylerde kabul kılatırgan jöndemi açılıp, içki düğnesi açılıp, oşo menen anan vahiyini okup başladı. İkra surasını okudu. Allah subhanahu wa taala birinci 5 ayatını düşürdü. Bu Iqra degen emne üçün aytılgan dese, Kur'an'ın negizgi tartibi la yukallifullah nafsan illa usaha. Allah Taala adamın küçü jetpegen nersege milletlendirmeydi. Peygamber sallallahu oku dep atsa, Peygamber okuştu bilbese de oku dep atat da. Emnege bunu aytkan dese, Peygamberimizdin tavajjuhun, көңүлүнү tolluk
ошо Жебраил периште тарапка буруш үчүн кайра ушул аят айтылган болчу да, буйрук айтылган да. Yani bilbegen nersege mындай сурап койду. Мисалы азыр сиздерге сурасам, эгерде лысый адам болсо, башы чачы жок да. Анан ихрамга киргенден кийин чачты кырыш керек, же болбосо кыскартыш керек, туура? Ошо лысый адам ихрамдан кантип чыгат десем, кантип жооп бересиздер? Лысый да ихрамдан чыгайын деп атат. Эмне кылат? Кантип чачын кырат, кантип кыскартат? Чач жок анда, чач чыкпайт. Десе билбеген нерседе адам баласы мындай ойлонуп калат да, анан көңүлүн баардыгы ошого кетет да. Ошондой эле пайгамбар алейхиссалату вассаламдар икра дегени пайгамбардын көңүлүн тартыш болчу да. Оку десе жок, мен окушту билбейм. Оку, мен окушту билбейм. Оку, мен окушту билбейм. Оку, сени жоктон жараткан Раббиңдин аты менен окугун деп, биринчи Алла пайгамбарыбызга өзүнү таныттырганда Рабб деген сыпаты менен өзүнү таныттырган. Мен сенин Раббиңмин деген. Бисми Раббикаллази халак. Раббиңдин аты менен окугун депчи. Биринчи аят Рабб менен түшкөн. Куранды да карай турган болсо, Курандын тартиптелиши, аят түшкөнү ар кандай болгон. Меккеде 19 пара түшкөн, Мединада 11 пара түшкөн. Анан ошол аяттар, ар бир жерде түшкөн аяттар кошулуп келип бир сүрө болгон. Бул да Жебраил алейхиссаламдын вахийси аркылуу. Кайсыл аят кайсы сүрөгө келиш керек. Анан кайсыл сүрө биринчи жазылыш керек, анан кийин экинчи, анан үчүнчү, төртүнчү, Фатиха, Бакара, Али Имран, Ниса, Маида булар кандай тартипте кетет? Ал деле Жебраил периштенин вахийси аркылуу болгон, аян аркылуу болгон. Ошо тартипти карасак деле биринчи эмне болот? Алхамдулиллахи Раббил аламин деп бияқта да биринчи Рабб келет да. Эң акыры бүткөндө дагы кул аузу би раббин нас деп Рабб менен бүтөт. Эмне үчүн бардык нерсе рубубият, Раббты көп айтат десе, себеби негизги дүйнөгө келгендеги биздин сынообуздун чоң суроосу Раббиң ким? Ошону табып кетти. Раббты сен башка нерсе кылып алба. Акчаңды Рабб кылып алба. Ушул аркылуу жашоо бүтүп атат деп түшүнбө. Жумушум аркылуу жашоо бүтүп атат деп түшүнбө. Ата-энем мени багып атат дебе, бала чакам мени багып жатат дебе, ушул жакшы иштеп койгон экен, ушунун пенсиянын берекети менен мен жашап атамын дебе. Раббты, Алланы туура таны. Рабб деп эмне айтат? Сени муктажын бүтүрүп аткан зат ким? Бүткүл аламдын таалим тарбиятын кармап турган зат ким? Бардык тартипти кармап турган зат ким? Ошону Рабб деп айтат да. Себеби биринчи сиз менен биз жаныбыз Алланын алдында, жан рух аламында аласту би раббикум, мен сенин Раббиңер эмесминби дегенде, биз ооба сен биздин Раббибизсиң деп моюндаганбыз да. Ошолду Аллах Таала бизге таалимде берген. Дүйнөгө келгенде эми ошонун сынагы, ошо Раббты танып жашайсыңбы же унутуп коесуңбу? Анан кабырга барганда биринчи эле ман Раббук деп, ошо Раббиң ким деп ошо боюнча сурак болот да. Кыскасы Хира үңкүрүндө пайгамбар алейхиссалату вассаламга аяттар түштү. Анан пайгамбар алейхиссалам үйүнө келди. Үйүнө келип алып пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол жерден Хадижа энебиздин алдына келип, өзүнү бир аз жоготуп, келсе Хадижа энебиз ага дем берди. Жок, эч качан Алла сизди жардамсыз таштабайт деп ахлагын айтты. Сиз ибадат кыласыз, сиз ушундай тияка чыгып алып туруп, кечилдик кылып, манактай болуп алып, ал жакта дуа кылып атасыз, башка кылып атасыз, бул ыплас жашоо менен жашабай атасыз деген жок. Деп ахлагын айтты. Себеби Алланын жардамы адамдын жүрүм турумуна жараша болот да, кулк мүнөзүнө жараша болот. Ибадатка жараша эмес, ибадатыңызга бейиштен сооп аласыз. Адеп ахлак кулк мүнөзүңүзгө Алланын жардамы сизге берилет. Эгерде манераңыз жакшы болгон болсо, Алланын жардамы ушундай сабырдуулар менен биргеликтемин деген. Шүгүрчүлөр менен биргеликтемин деген, таквалар менен биргеликтемин, имандуулар менен биргеликтемин. Намаз окуучулар менен менин жардамым, орозо кармоочулар менин жардамым деген жери жок. Аларга сооптуу бада кылган. Бирок Аллахтын жардамы адеп ахлактуу адамдарга да. Хадижа энебиз дагы ошо ахлагын айтып баштаган. Жок, сиз конокторду сыйлайсыз, алсыздарга жардам бересиз. Сизди Аллах Таала эч качан жардамсыз таштабайт. Ушундай жакшы кулк мүнөздүү адамсыз сиз. Адеп ахлагыңыз жакшы. Деп анан Варака ибн Науфал эң чоң ошол учурдагы өзүнүн Иса алейхиссаламдын дининде Инжилдин чоң алымы болчу. Ошо кишиге алып барды, Хадижа энебиз Навасел. Ошого алып барып маселени сураттырды. Мындайча айтканда, билбеген нерсени билүүчүл билгендерден сураш керек экенбиз. Өзүчө эле андай болуптур, мындай болуптур деп жоруп кете бермей жок. Анан ал киши айтып берди, ооба бул сага келген, бул Жебраил периште болот, бүткүл пайгамбарларга келген, сен пайгамбар болуп Алланын алдына тандалдың. Бир күн убакыт келет, бул сенин коомуң Меккеликтер сени бул жерден кууп чыгарат. Ошол күн келе турган болсо мен сага сөзсүз жардам беремин деди, бирок ал учурга чейин жашабады, дүйнөдөн кайтыш болуп кетти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайра үйүнө кайтып келди. Анан кетип атса, Меккеде кетип атса, дагы кайра Жебраил периштени көрдү. Караса, үн чыгат. Оң жагын карайт, эчтеке көрүнбөйт. Сол жагын карадым, эч нерсе көрүнбөйт. Алдымы карайм, аркамы карайм, эчтеке көрүнбөйт. Үстүнө карасам, Жебраил периште өзүнүн келбетинде курсиде бир столдун үстүндө ушундай олтурган экен, ошодон пайгамбар өзүнө жоготуп койгон.
Cebrail Peygamber dagı bir iret görgөн. Anan uyuna gelip alıp, özüne gelip, uyuna gelip, zammiluni, daksiruni, meni orop koygula, kiyimge meni çümköp koygula dep, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıcalat bulup özünü jogotup, alаңдап uyga jetip kelgen. Gelse Hadice'ne öz uyga alıp girip, Peygamber aleyhissalatu vesselam'dı orop koygan. Anan orop koygandan keyin, anan Allah Taala elçilik vazifasını moynuna jüktöp başlagan. Başında emnele jönele Rasul bolчу. Anan nabi bolup davat kılууга, çakırууга buyruk berilip başladı. Peygamber aleyhissalatu vesselam jatsa Allah Taala taraftan ayat düştü. Ya yuhal muddathir kum fa anzir ve rabbaka fekabbir ve thiyabaka fatahhir. Ya yuhal muddathir, o oron olgan adam. Kum, turgun sen. Turgun, özüň beken bolgun. Özüңdün joluňa, özüňdün diniňe, özüňdün akidaňa, özüňdün işenimiňe, özüňdün baktılуу ekendigiňe, özüň tuura jolda ketip atkandygyňa sen bekem işengen, bekem turgun özüň. Mintip kalçıldaba, titirebe, kıcalat bolbu. Kum, sen özüň Rabbiňdin aldındasyň, peygamber bolup atasyň. Men senin koldoçuňmун. Kum, sen turgun. Fa anzir, turup tur emne kılgın? Adamdardy muhabbat menen korkutup başlagan. Anzir, korkutu, inzar degen korkutu degen söz arap tilde. Anandağı bir tahvif degen bul dele korkutu. Tahvif degen kanday jol menen bolsa dele korkutu da. Aldınan çıga kalıp ha dep kıkırıp korkutasızbı? Je bolboso mıltık takap korkutasızbı? Je küçüңüz menen korkutasızbı? Kıkırıp korkutasızbı? Biröөлөрдү jönötüp korkutasızbı? Korkutu da. İnzar degen korkutu bul muhabbat menen, küyüt menen, aga kayrımdуулuk menen, aga jakşılık kalуу menen bolgan korkutunu inzar dep aytat da. Yani o Muhammed sen eldi jakşı körüp, eldin ahiretine küyüp, alardın jaşoosuna küyüp, alarga jakşılık kaalap turup alарды korkutkun. Özüңçe biyik özüңü bir darajaga koyup alıp, alardın baарын tozokko dep alıp turup mamile kılbagın. Alarga küyüt menen mamile kılgın. Küyüt menen mamile kılgın. Kanday meçitin bir burçuna egerde bir ot çagılıp, oşonun üstünde kazan koyulup, may kaynap atkan bolsa, bir jaşar balаңыз örmölöp barıp, oşoga barıp düşüp ketip atkan bolsa, kanday korkutasız. Tara bul jaktan turup aga çurkap barıp jetpeysiz. Korkkan, tur buyaka kuyesiňe dep aytpaysiz. Balkim jüröktön söz ketет. Tokto depçi. Jüröktön çıgat eken da. Uşunu inzar dep aytat. Kum fa andir, o Muhammed, turgun. Minti olturbagın. Özüңçe oboçolon olbagın. Sen jana senin ümmetin özü menen özü jüre turgan. Egoist bolgonmunday özümçül bolgon sizler el emessiňer. Sen turgun eldin arasında sen mehnet kılgın. Sen mehnet kılın, özüň menen özüň jüre berбегин, anı menen ийгиликке жетпейсиň. Kum sen turgun fa anzir, adamdardын baadygyny korkutkun, alda kelatkan azaptan korkut. Tuura emes, eger jüre turgan bolsa, tuura emes soda satık kılıp alsa arkası bardygy ızıçуу menen bolot, mamile buzulat. Tuura emes üyleniп alalı ketken bolsa bardygy zina bolot, baldары beybaş bolup çoňoyot. Tuura emes talim tarbiyat berse bolboyt. Aldıdagı tuura emes nerselerden korkut, elge ayt. Ölüm can kanday çıgat, kabırda emne kütüp atat, kıyamatda emne kütüp atat, tozokta emne kütüp atat, adamlarga aytkın, korkutkun alardı dep Allah subhanahu wa taala buyruk berdi. Oşetip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kündüzgü mehnet başladı. Kayrele dağı süre düştü. Ya eyyuhal muzzamil kumil layla illa qalila. Kumane de koydu. Kum degen iki ayat verildi. O muzzamil, orun olgan adam. Kumil layla illa qalila. Tündösünün bardığını ibadat menen ötközgün, biraz uktagandan başka, biraz es algandan başka. Biraz es alsaң makul, uktap alsaң makul, birok tündösü turgun, namaz okugun, alarga hidayat surap turup dua kılgın, turgun dep Allah Taala buyruk düştü. Peygamberimizge vacip bolçu, mildetli farz bolçu tahajjud namazga turu. Kanday dengelde bir azın gana uktayt, kalganın köpçülük jarımdan göbünü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ibadatga ötkörүүgө Allah Taala Kur'anda buyruk bergen bolçu. Turup alıp anan keyin mehnet baştaldı. Emne baştaldı? Davat baştaldı, çakırık baştaldı. Kanday jolda kündüzü elderdi aralap жүрüp, ay Allah'ın pendeleri Kuday degiler. Tündösü bolsa ya Allah o Kuday senin pendelerin rayım kılgın dep alıp mehnet baştaldı da. Kündüzü elderdi çakırat Allah'a, tündösü Allah'tı çakırat ellerine. Ya Allah özüңdün pendelerine hidayat ber, iman ber, bularga tuura joldu түшүндүрgün, men jetkire albaytam, men kemçiliktümün, tagatgaçen Allah Taaladan dua kılıp iylap çıgat. Oşo günden başlap Peygamber sallam aytты, bugünkü günden keyin boldu, men için es alуу jok dedi. Peygamber sallam es algan jok. Açkaçılığı daima koştup жүрdü, çarçagany, uyku kelgeni, başkası ömrünün akırına çen Peygamber sallam oşunday jaşоо menen ötüp ketti.
Birinci ne oldu? Peygamber aleyhissalatu vesselam'a davatın hükmü verildi. Kaçan Peygamber aleyhissalatu vesselam davat kılıp başlaganda Mekkelikler Peygamber'e karşı çıkıp davatını açık kıldırtpay koydu. Uşunday dengelde karşılık bu yakta Sumayya radıyallahu anha, Yasir radıyallahu anhu şehit bolup oşolorun kolundan ölüp atar. Açık жүрüş bolbay kaldı. Peygamber aleyhisselam Caşurun Arkam radıyallahu anhu'nun üyünde o şerde talim terbiyat verip başladı. Allah taraftan vahiy düşet, ayat düşet. Peygamber'den çeçmeli ayet veret, hadis bolat. Uşuntip ayat, hadis, talim çöyrösü Arkam radıyallahu anhu'nun üyünde başladı. 19 para düşkön Mekke'de. 19 para 5 mazmunda düşkön. Birinci tavhid, Allah'ın жалгыздыгы boyunca. Risalat, bütkül peygamberlerden ömür beyanları aytılgan. Maad, ölgönden kiyinki jaşolar aytılgan. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan özünü erçip peygamber hak peygamber ekendigi tuurasında aytılgan. Andan keyin tahammül şadait fi sabilillah, Allah yolunda kıyınçılıklar gelse, o kıyınçılıklarga çıdaş gerek, götörüş gerek. Oşular tuurasında murdaki peygamberler tuurasında sağa çeyinkilerden kalpka çıkarılgan, alar mınday bolup öldürülgön, tiginde olgan, mınday olgan dep Allah Taala taraftan uşul 19 para uşu 5 mazmunda düşüp başlagan. Uşuntip alarda ne oldu? Talim tarbiyat başladı. Keyin zamana ötüp durup Mi'raç keçesinden keyin Allah Taala namazdı verdi. 50 mal verdi birinci. Musa aleyhisselam menen kayra azaytıp atıp 5 malga öttü. Amal türünde 5 mal, soğup türünde 50 maldın soğubu verile turgan boldu. 5 mal okusun makul, biroq 50 mal okugandın soğubunu Allah Taala ıygara turgan boldu. Bir jakşılık yok degende ondan andan nары kete turgan mamile oldu. Anan ibadat Mekke'de Medinaga göçüp ketişti, majbur bolgonduktan. Al jaka bargandan keyin 2 hijri yılda orozo, zeketler farz bolup başladı. İbadatlar toluktalып başladı. Zikirdin hükümleri düşüp başladı. Kur'an okuga, başkaga, Allah'ını estöөгө, uşintip anan ibadat menen zikir ibadat başladı. Keyin gelip Allah Taala'nın jardamı gelip musulmanlarga kuvat gelip, alar emne oldu? Tarbiyalanıp, adep, ahlak, kulk münözgө jetip, alar özümçül emes, eldi oylop jaşap, anan alar ümmetke, elge kızmat kılıp başladı. Özünün baylığını başkalarga sartap başladı. Tapkan nersesini başkalar menen bölüşüp başladı. Özümçül emes, el üçün kızmat kılıp başladı. Uşuntip uşul amaldar arkulu Allah anan hidayat verdi. Allah Taala anan hidayat verip başladı. Kim hidayattu jaşasa, oşul hidayattu jaşagan adamdın jaşosunda anan bereket bolup başladı. Oşulorдун jaşosunda bereket boldu. Demek urmatlı tuğandar, natijada aytayın degenim, bul hidayat, iman degen nerse bir jer menen gana, je bir vakit menen gana, je bir adam menen gana çektelip kalgan emes, balkim hidayattın, imandın amaldары var. Oşol amaldardı kim kaysıl jerde kaçan kılsa al adam hidayatка sebep bolup kete berет. Al adam özü dele tuura jol tap kete berет, başkalarga da sebepçi bolup kete berет. Hidayattın amaldары emне экен? Peygamber aleyhissalatu vesselam jaşosunda 4 amal menen hidayat kelgen. Kaysıl jerde şu 4 amal bolsa şu hidayatка sebep. Meçitteki şu 4 amal bolsa şu meçit hidayattın sebebi, hidayattın bulagı bolup kete berет. Eğer uyuңuzda şul amaldарды kılsanız, uyuңuzda hidayatta olosuz, başkalarga da sebep bolosuz. Jumuşuңuzda 4 amalды kılsanız, al jakta da siz hidayatta olosuz, başkalarga da hidayatка sebep bolosuz. Kayakta olboңuz uşul amalды kıla turgan bolsoңuz. Birinçisi emne davat. Allah Taalaga çakırуу. Kanday dengelde күнү dagы, түндүзү dagы. Түндөсү kanday? Түндөсү Allah'ın davat, dua, eko bir ele manide. Bir sözden çıkat. Çakırık degen söz. Davat degeni çakırık, biroq adamdardı Allah'a çakırуу. Dua degen çakırık, emne Allah'ın rahmatını pendelerge çakırуу. Ya Allah pendelerin özün keçirgin, pendelerine jakşılık kılgın. Peygamber aleyhissalatu jaşosu şul iki nersenin ortasında ötkөн negiziçi. Peygamber aleyhissalatu kaysıl üçünü karаңыз, şu 4 amaldın biri. Je davat kılıp atkan, je Peygamber aleyhissalatu zikir ibadat menen aлектен atkan, je talim tarbiyat berip atkan, je bolsam kızmat kılıp, adep ahlak kılıp, ümmetke kızmat kılıp atkan. Uşu nersenin birinde olgun. Üyde bolsun, sırtta bolsun, saparda bolsun, meçitte bolsun. Kaysıl jerde bolsun uşul amal menen aлектенген. Uşul Peygamber aleyhissalamdın jaşoosunun maňyzy, sığılıp çıkkan kaymağı. Kim uşul jaşoonu bekem jaşoga alıp algan bolsa 4 nerseni al hidayatка sebep bolup kete berет. Бүгүnkү күндө машалла умрага барып атканыбыз, ажыга барып жаткандыгыбыз, бул чоң бир өзүбүздүн мойнубуздагы милдет аткарып келип атабыз. Эгерде ал жакта жакшы жүргөн болсок, соопко жетип келе атабыз, соопко ээ болуп келе атабыз. Бирок эгерде бул амалдарды кылбай барып келе турган болсок, жашоо заны менен оңолбойт да. Жашоо заны менен оңолбойт. Хидayat менен кайтпайбыз. Берекет менен кайтпайбыз. Сооп менен кайтасыз. Бияка келип туруп эле кайра тас кейпиңизди кайтып туруп, кайра соопту дагы талкалап туруп жок кыласыз. Kur'an'da Allah aytkan man jaa bil hasana falahu ashra amsalha. Kim bir jakşılıkты alıp kelgen bolsa oşol adam onu selep berебиз. Kim amal kılıp koysa ele, kılıp koysa ele emes, oşonu saktap ahiretke çeyin, kıyamatка çeyin alıp barsa dep aytkan.
Kılıp koyu jеңил болот. Ал жакта чөйрө бар, башка бар, тавафты кыла бересиз, башканы кыла бересиз, зыяраттарды кыла бересиз. Бирок аны сактап туруп, анан Аллах Таалага алып баруу бул өтө чоң маселе да. Ким сактайт? Кимдин жашоосуна хидаят болсо. Ким максатына жетет? Кимдин жашоосуна берекет боло турган болсо. Ошондон урматтуу туугандар, ажылыкта, негизги умрада сиз менен биз алып келе турган нерсе ушул 4 амалды жашоого алып келиш керекпиз. 4 амалды жашоо. Себеби ошол меркези. Мубарака ва худалил аламин дегени бүткүл аламга ал жерде береке хидаяттын борбору кылдым дегендин мааниси ал жерде эмне эле болсо ошол бүткүл дүйнөгө таасир этет деген сөз. Бүткүл аламга таасир этет. Кабанын тегерегинде эмне амал болуп жаткан болсо, ошонун таасири бүткүл аламга тиет. Эгер ал жерде жакшылык болсо бүткүл аламга жакшылык таркайт. Эгер ал жерде бузукулук боло турганса бүткүл аламга таркайт. Алымдар ушуга чейин айтат, бут парастык, бут ошол Кабадан таркаган дейт. Биринчи бут Кабада курулган, Кабадан таркаган аламга дейт. Эмне жакшылык Кабадан таркаган. Эмне бузукулук Кабадан таркаган. Бардык жакшылык жамандыктын меркези мына ошол жерде. Адам алейхиссалам пайгамбарыбыз. Пайгамбардын эле баласы Кабил биринчи эле от парастыкты баштады. Шайтан алейхиссалам ушундай пикир берди. Бир туган өлтүрүп койду Хабилди, кызганып жүрүп. Өлтүрүп койгондон кийин адам күнөө кылгандан кийин анын ой жүгүртүсү да туура эмес болуп калат да. Туура эмес ойлонуп калат адам, күнөөдө жүргөн адамчы. Арам жесе, арам сүйлөсө, арам жашаса, адам туура эмес ойлонуп калат да. Шайтан азгырды. Сен билесиң эмне үчүн сенин бир туган Хабилдин курбандык силер сунуштаганда эмне үчүн от аны күгүзүп кетти, эмне үчүн кабыл болду анын курбандыгы? Себеби ал от менен өзгөчө мамилеси бар эле деп да. Сен дагы бир бөлмөнү ач да ошол жерге отту күгүзүп коюп, отко кызмат кылсаң, от аркылуу Кудай Таалама жалынсаң, сен дагы Аллага батыраак жакындайсың, сага дагы кызмат болот, көмөк болот деди да. Ошентип алып макул деп ал от парастыкты биринчи ошол жерде ал баштаган да, Кабил баштаган. Яни хидаят жана бузукулук эмне болсо бүткүл аламга ошол жерде таркап кетет экен да. Эмне үчүн бүгүнкү барганда адамдар хидаят алып келе албай атат? Себеби машайхтар айтат, Кабанын тегерегине 7 жолу таваф кылып атабыз дейт. 7 жолу айланып атабыз. Бир баягы 2 рекат намаз окуйсуң го, такбир айтып анан салам берип чыгасың. Ошондой эле 7 жолу болсо толук таваф болот да. 2-3 таваф кылып коймой жок. Эгер үзүр болуп калса, кийин кайра улап коесуз 7ге чейин. 7 болгондон 2 рекат намаз окуйт. Ошо 7 жолу Меккени таваф кылабыз, бирок 70 жолу базарды таваф кылып атабыз дейт да. Базарларда алып чыксаң эле ошолордун базардын баардыгы, дүйнөнүн баардыгы каптап калган. Дагы аяка кирип кетесиң, муну көрөйүн десиң, аны көрөйүн десиң, аны алайын, барганда кимге хадия бериш керек, буга буну бериш керек, буга аны бериш керек деп олтуруп, ушинтип базарда таваф кылып жүрүп ал жакта алган нуруң биякта жок болуп кетет да. Ошондон урматтуу туугандарым, кайсыл эле амал болбосун, каерде болбойлу, бирок ийгиликке жетиш үчүн амал кылыш керек да. Биз бүгүнкү күндө ушундай болуп атабыз, баягы койдун этин дагы жейм, бирок койду эле басып жүрсүм, кой өлбөсүн болуп атат да. Диндар болоюн, хидаятты каалайбыз бардыгыбызчы. Берекетти каалайбыз, балдарыбыздын туура жашоодо жашоосуну каалайбыз, туура. Жакшылыкты каалайбыз, диндин мөмөсүнү каалап атабыз, бирок койду курбандык кылышты каалабай атабыз да. Койду да муздаганга туура келет, эгер аны коюну жегибиз келсекчи. Ошондой эле эгер өзүгө жакшылык каалап аткан болсок, амалдарды кылганга туура келет. Напсига бир аз каршы турганга туура келет. Жөн эле меске келип кете бериш, намаз окуй бериш, же жөн эле Кабага барып келип эле умра амалын же ажылык амалын алып коюш эле, ушу менен адам хидаят таппайт. Бир амалын аткарды, сооп алды. Анда маселе жок. Бирок хидаят, берекет, эң негизги нерселер урматтуу туугандар бул амалга коюлган да. Амалга коюлган. Биздин айтчатында алма жегиз келип атат, бирок даракты эгелекпиз да. Уругун алып келе элекпиз, урукту жерге сала элекпиз, аны карай элекпиз, дарак өсө элек. Бирок алма жегиз келип атат. Алма каякта деп ошону эле эңсеп атабыз да. Жок, биринчи мээнет болсун, дарагын өстүрөлү, карайлы, суугарайлы, анан кийин анын мөмөсү берилип, анан мөмөсү жашоого келип баштайт да. Кийин анан хидаят, баракат келет, эгерде ошонун мээнетини, эмгегини кыла турган болсок да. Ошо иншалла урматтуу туугандар баарыбыз ниет кылалы иншалла. Бул сапарларга да баралы, өтө улуу сапар. Өзгөчө ата-энелерибизди алып барып, алардын дуасыны, патасын алып кала турган. Ким эгерде иншалла барган сапарындагы ибадаттары кабыл болгон болсо, 5 белек менен кайтат. Биринчиси энеден төрөлгөндөй бардык күнөөлөрдөн таза кайтат. Эч бир күнөөсү жок. Келдиби? Эч бир күнөөсү жок. Таптаза күнөөдөн таза болуп туруп кайтат. Экинчиси мустажабу дуа, ал адамдын дуасы кабыл боло турган болуп калат. Дуа кылса Аллахтын алдында дуа. Ошон үчүн келгендерди биринчи тосуп алып, дароо дуа бериңиз дегендин мааниси ошол да. Дуасы кабыл боло турган адам болуп кайтат. Үчүнчүсү өлгөнгө чейин кембагалчылыкка чекит коюлат. Болду, кембагалчылык жок. Ал адамга кембагалчылык келбейт. Муктаж болуп калбайт, күнөө бирөөгө түшүп калбайт. Жашоосунда жетиштүү деңгээлде рызкысы дайыма ал адам менен бирге болот. Төртүнчүсү өзү эле бешке кирип эмес,
Жақын туғандарынан имандуу, күнөөнүн кесепетинен тозокко түшүп калууга чечим болуп калган туғандардан 400 адамды бешикке алып кирип кетип калган мүмкүнчүлүк берилет. Шафаатчы болуп калат. Алланын алдында шунчалык Аллага жакындайт, Алла анын ортомчулугун кабыл кыла турган деңгээлде өзүнө жакындатып алат. Бешинчisi болсо, анын сыйлыгы бир гана бейиш, андан башка нерсе менен Аллах Таала ыраазы болбойт. Эгер кабыл болгон болсо, өтө чоң соопторго жетишип келесиз да. Таваф кылып атасыз. Таваф кылып атканда ар бир кадамыңызга Алла 70 000 сооп жазат, 70 000 күнөөнү кечирет, 70 000 бейиште даражаны көтөрөт. 70 000 элестеңиз, бир зина кылган, бир дагара ичкен, бир өнү ушакка, бир деке кылган, 70 000 күнөө бир кадам менен кетип атат деген сөз да. 70 000 даража бейиште көтөрүлүп атасыз. Тавафты бүткөндөн кийин келип туруп 2 рекет намаз окулат. Макам Ибрахимди окугандан кийин 2 рекет намаз окуш важип. Каерде болбосун окуш керексиз. Тавафтан кийин дароо окуштук сүннөт. Дагы башка амал кыла бербестенчи. Макам Ибрахимдин арка тараптарында окуу мустахаб, ошо жерде окуу. 2 рекет намаз окуйсуз. Ошол 2 рекет намазды окусаңыз, буюрдагы өтүп кеткен күнөөнүн бардыгы кечирилет, болду, таптаза болуп калат. Бир таваф менен ишиңиз бүтөт өзөчү. Анан келип Сафа менен Марван ортосунда жүрөсүз. Ал жерде Сафа менен Марван ортосунда 7 жолу жүрүп саи деп коет, баскандан кийин анда 70 кулду азат кылды деген сооп берилет. Ар бир кадам сооп ал жактачы. 3 жолу кул Аллаху ахад окуп койсоңуз, 100 000 жолу Куранды хатым кылгандын сообун аласыз. Биз менен барган машалла бир аялдардын бири, мастураттардан бири ошакта 30 пара Куранды хатым кылыптыр. Меккеде хатым кылып ошода бүтүрдү. Значит, 100 000 жолу мындай амали түрдө хатым кылып бүттү деген соопко ээ болду да. Ясин сүрөсүн окуп койсоңуз 10 жолу хатымдын сообун аласыз. Яни мусулман адам дүйнө ахиретине таза накта куруп кала турган жер да. Мадина боюнча имам Малик рахматулла айткан, пайгамбар алейхиссаламдын дуасы бар эле да. Я Аллах канча берекени Меккеде кылган болсоң, ошончонун 2 эсесини Мединага бергин деп пайгамбар дуа кылган. Ошонун негизинде имам Малик ибн Анас рахимахулла айтат эле, менин акыйдам боюнча, менин оюм боюнча Мединада кылынган амалга 200 000 сооп берилет дейт эле да. Меккеде 100 000 болсо, Медина 200 000ге көтөрүлөт депчи. Ошончолук сооп берилет деп. Яни эң берекелүү жерлер да. Барыш керек, өмүрдө арнаш керек. Бирок барганда туура тартип менен барыш керек да. Барганда шайтан алейхиллана шинтип азгырып коет, шайтандын өзүнүн тактикасы бар. Биринчи чоң амалдан ылдыйракка түшүрөт. Ылдыйлатып келип туруп, анан амалсыздык алып келип туруп, анан кийин акырын күнөөгө тыгып баштайт да. Чоң амалдан акырын ылдыйлатып баштайт. Аябай чоң иш кылып жүрсөңүз, акырын мындай байгылат да, карасаңыз жумушуңуз жүрүшүп кетти, акча таптыңыз, байып кеттиңиз, кайрымдуулук кылдыңыз, тияк, анан шайтан айтат, мына кара, аябай чоң иш кылып атасың сен депчи. Сен ушундай кыл, сенин убактың жок. Сен мешитке барбай эле кой, даватка чыкпай эле кой, башка иш кылбай эле кой. Сен намазыңды окуп жүрө бер да, дүйнө менен эле жүрө бер, акча таап атасың, канча адам муктаждыгын бүтүрүп атасың. Сен шуну эле кыла бер, сага суу сага жетиштүү дейт да. Акырын эптеп түшүрүш керек да. Ар бир амалдын нуру бар. Ошо нурга жараша адамдын иманы көтөрүлөт, иманы кубатталат, иманга жараша адам жүрө алат. Наркы амалды кылтасың, сообу бар бир амал да, жакшы иш кылтасың. Бирок нуру алсызыраак да. Нуру алсызыраак акырын түшүрүп алат, барып келип туруп, алсырагандан кийин акырын амалдарда жашоодон чыгып баштайт. Анан акырын амалсыздыкка келгенден кийин адамдан анан алып барып туруп, анан кийин күнөөгө тыгып коет да. Ал жакка барганда дагы эмне деп азгырат? Ушундай ыйык жерге келип калдың, таваф кылып кал деп. Эң чоң сооп таваф. Таваф кылып кал дейт. Таваф эле кылдырта берет да. Таваф эле кылдырта берет. Болду. Алдыңда болбосом 180 адамдын ичинен 80-и намазды деле билбейт, мисалычы. Ушундай эле барат. Ата-энесин жөнөтөт, башканы жөнөтөт, аны муну болот. Билбейт. Аларга дават кылсаң канча соо эле. Туурабы? Мисалы ибадат менен бирөө жарышты, бирөө дават менен жарышты да. Ибадат менен жарышканды өтүп кетиш жеңил эле да. Бул мисалы 10 рекет окуган болсо, сен 12 рекет окуп койсоң өтүп кеттиң анданчы. Туурабы? 100 жолу субханалла деген болсо, сен 150 кылып кой, мындан өтүп кеттиң. 7 жолу таваф кылган болсо, сен 14 жолу таваф кылып кой, өтүп кеттиң. Бирок дават менен өтүп кете албайсың да. Эгер сенин хидаятың ал себеп болуп калган болсо, ал дават кылып койгон болсо, сагачы сен анын списигине жазылып калган болсоң, ушул алып кел деп пирамидадайчы. Сен ошого себеп болуп калды да. Бар бир себепчи бар да. Сага себепчи болуп калган болсо, болду. Сен бул 10 рекет окуду, сен 1000 рекет окусаң деле өтө албайсың да, эмечи? Өтө албайсың, өмүр бою өтө албайсың. Чоң кары болуп кет, шейит бол, башка бол, өмүрүңдү динге арнасаң деле bundan өтө албайсың. Эмне үчүн? Канча амал кылсаң, ошо баары буга деле жазыла берет да. И өзүнүн жашоодогу амалы дагы бар. Ошондон сооп жактан дагы караганда эң көп сооп өзү даватта. Кайсыл жерде болбосун. Кайсыл жерде болбосун, өзү адамды жакшылыкка чакырып, жакшылыкка себеп жүрүп койсоңуз, аддал ала хайр кафаилихи, бир жакшылыкка далалат кылып койгон, көрсөтүп койгон адам ошо кылгандын толук сообун алат. Мисалы сиз намазга чакырдыңыз бир адамды.
Ал сиздин себебиңизден намаз баштады. Бирок намазны ката-пута окуп атат. Бирок сизге толук намаздын сообу жазылат. Себеби сиз толук намазга чакыргансыз. Толук окулган, андан дагы жакшыраак сооп сизге жазылат да. Толук деңгээлде жазылат. Ал ихласында кетип калышы мүмкүн, башка болуп кетиши мүмкүн. Бирок сизге жакшынакай амалдын сообу жазыла берет. Толук кылынган, толук кандуу кылынган амалдын сообу жазыла берет. Ошондо шайтан алейни не кылат? Ал жерде таваф кыла алдап коет. Сен бар таваф кыла бер, таваф кыла бер. Таваф кылып алдыңда тавафты билбей эле бирөө жүрөт. Аллаңды эле не кылышын билбей эле эки жакка алаңдап жүрөт. Же болсо не кылып атканын өзү билбейт. Же дараты жок эле мисалы таваф кылып кетип атат. Көрүп турасың. Бирок шайтан не дейт? Жок, дуа кылыш керексиң азыр. Сен дуа кыла турган учур, буга көңүл буруп, сен дуа эле кыла бер деп. Yani ептеп кыскасы мындай амалдан ылдыйлатып ептеп түшүрүш керек да. Бул шайтандын азгырыгы да. Ошо барганда көбүнчө биз ошо менен алданып калабыз. Барганда, ошака барганда намаз, зикир, таваф, зияраттар, жерлерди көрмөй, кебирлер болсо базарларды көрмөй, же болсо барып алып туруп кача гилаф Кабанын материалы чыккан жер бар экен, ошака барып көрүп келели, тиги музей бар экен, ошака барып көрүп келели, биякты көрүп келели. Ошондой ыйык жерге барып туруп, ошондой жактарга кете беребиз, анте беребиз, минте беребиз. Ошентип максатыбызга бир аз жетпей кайтып келип атканыбыз ошол да. Ошондон урматтуу туугандар, кайсыл жерде болбойлу өзүбүздүн иманыбыз башка элдин иманына мээнет кылуу бул биздин мойнубуздагы жоопкерчилик да. Ошондой сыпат менен, ошондой тарбият менен, ошондой негизде убакыт өткөрүү менен, тартип менен барып келсе, адам өзү да оңолот, хидаят алып келет. Хидаяттуу жашоо өткөргөндүк себептен жашоосу берекелүү болот бияка келгендечи. Болбосо хидаят менен кайтпайт да, хадия менен кайтат. Хадия менен келгендиктен жашоодо береке дагы жок болот, жашоосунан береке алынып кетет. Ошондой жерге барып алып, элге хадия көтөрүп келет. Кытайдын товары аяка барган, ошо Кытайдын товарларын бияка көтөрүп келет да, мына сизге бул, сизге бул, сизге бул деп хадияларды таркатып берет, бирок жашоодо хидаяты жок болуп калат да. Ошондон иншалла баардыгыбыз ниет кылалы, биринчиден барганга ниет кылалы. Бара турган жер. Имам Абу Ханифа рахматуллаху алейх өмүрүндө фатва бергенде айткан, ажылыкка бир жолу барыш керек деген. Кайра бара бериш макрух деген. Анан кийин бирок жашоосунда амал түрүндө кайра бара берген да. Анан шагирттеринен бири сураган, уста, сизден мурда ушундай сөз уккан элек. Кайра баруу макрух деп айткансыз. Десе, ал киши айткан, ал сөзүмдү мен барганга чейин айткан болчумун депчи. Барып көрдүм ал жактын берекетин, ал жактагы болгон, Алланын кандай жакшылыктарды койгон экен, ошолорду көрдүм. Аны көргөндөн кийин ушундай чечимге келдим, жок, бул жер кайра келе бере турган жер экен депчи. Масабатан линнас деп Куранда да Алла айтып койгон, Кабаны биз адамдарда кайра кайта турган жер кылып койгонбуз адамдар үчүн дейт. Яны адамдын жүрөгү кайта берет. Көрбөгөн бир арман, көрүп алган 1000 арман деп коет го. Ал жерде андай эмес да, ал жерде көрбөгөн бир арман менен жүрөт, көрүп алган 100 000 арман менен жүрөт да жердечи. Биякта бир кылып атасың, аяктыкы 100 000 да. 100 000дин арманда жүрөсүң да, хаттың 100 000 таап жүрчүлем, 100 000 зикир кетчеле депчи. Ошондон иншалла баарыбыз барганга биринчиден ниет кылалы. Ал мындай Аллага болгон сапар, мындай жөнөкөй саякат эмес, башка эмес. Аллага болгон сапарда, Аллага болгон сапарда дене менен болбойт, ал жүрөк менен болот. Жүрөк менен бир Алла менен барып жолугуп келе турган, Алланын үйүнө барып, мисалы бирөөгө күнүң түшсө, не кыласың? Анын үйүнө барасың да тура. Адресин тактайсың, үйүнө барасың, ага жолугасың. Ошондой эле сиз менен биздин Аллага күнүбүз түшүп турат. Жоктон жараткан зат Алла, кыймыл аракетте Аллага муктажбыз. Эч бир адам көз ирмемчилик Алладан муктаж эмес болуп кала албайт. Бүткүл аламды Алла башкарып турат. Жумушубуз Алланын колунда, ийгилигибиз Алланын колунда, жакшы иман менен өлүү Алланын колунда. Кабырда Аллага муктажбыз, ар бир чөйдө Аллага муктажбыз. Алла өзүнүн үйүнө чакырып атат ар бир адамды. Куранда Аллах Таала айткан: "Валиллахи алан-нас хиджул байти ман истата илайхи сабила". Аллах үчүн деп, ихлас менен, калыс Алла үчүн деп, бүткүл адамдардын жоопкерчилигинде Алланын үйүнү максат кылуу деген. Хач деген котормосу максат кылуу деген сөз. Алланын үйүнү максат кылсын, ким жолго күчү жеткен болсо. Ким жолго күчү жеткен болсо деген өзү шарт, сүйлөмдүн тартиби боюнча биринчи келиш керек. Биринчи шарт коюлуп туруп, ошо шартка анан жаза айтылыш керек да. Ким жолго күчү жеткен болсо, ошол адамдар ажылыкка келиш фарздеш керек да. Бирок Алла тартипти өзгөртүп туруп айткан. Биринчи айткан адамдардын баардыгы мойнундагы жоопкерчилик ажыга баруу деген. Анан кийин шартты койгон, ким жолго күчү жетсе. Буну уламалар түшүндүрүп атып мындай дейт: Алланын каалоосу, имандуубу, капырбы баардык эле адам кыскасы ажылыкка келсе да. Ким эле болбосун ошака келсе, Аллага ишенип, Аллага иман келтирип, дүйнө жүзүндөгү баардык адамдар ошол жака барса, Алла ошону каалайт дейт. Бирок адамга кыйынчылык болбош үчүн
Анан кийин шарттын айтып койду, жеңилдетип койду. Кимге күчү жеткен болсо ошол келсин макул деди да. Бирок Алла башында сөздү баштады, лилла, мен үчүн келгиле деди, Алла үчүн деди. Алан наси, бүткүл адамдар, момундар эле деп айткан жок. Негизи момундар барат. Момун эмес, иманды эмес кирбейт аяка, кафирларды киргизбейт, мушриктерди киргизбейт. Жолдон бараткан деле чоң кылып жазып койгон. Бияк Маккага жол, биякта бир гана имандуулар кирет депчи. Негизи имандуулар барат, бирок Алла Кур'анда айтат, алан нас, бүткүл адамдар деп атат. Эмне үчүн? Се Алланын каалоосу ошол да. Өзү ар бир эле адам барса, эркекпи, аялбы, күчү жетеби жетпей, бирок барса да Алла ошону каалайт өзү негизичи. Бирок милдет кылып койгон жок, күнөөкөр болбосун деп, кимдин күчү жеткен болсо деп кийин жеңилдетип коюп атат да. Се ал жака баргандагы жакшылык, баргандагы адамдын ички дүйнөсүнүн оңолуусу, бул өтө башкача оңолуу да. Башка жерде таппай турган деңгээлдеги оңолуу. Ошо иншалла баардыгыбыз ниет кылалы иншалла. Баралы, канча мүмкүнчүлүгүбүз ошончо баралы. Кайра Пайгамбар бир жолу ажылык кылып өмүрүндө 4 жолу умра кылган, анан bir жолу ажылык кылган пайгамбарыбыз. Ажылыктан кайра кайтып келатса, бир апа жолдон жолугуп калды. Анан айтты, Алланын элчиси, мен сиз менен ажылык кылайын деп атайын угуп келдим эле. Ага чейин 9-жылы, 9-хижри жылы ажылык парз болгон. Ошондо Азирет Абу Бакр радиаллаху анху амир болуп туруп ажылыкты жетектеп келген, жарыя кылган болчу, эмки жылы Мухаммад алейхиссалам өзү келет деген, канча болсоңор баардыгыңар келгиле деп жарыя кылган болчу да. Имандын баардыгын чакырган. Анан ошондо тиги апа келип турганан жолугуп айтат, Алланын элчиси, мен сиз менен ажылык кылайын дедим эле. Бирок сиз кайтып келатыпсыз. Ажылык убакыты чектелүүдө. Арафадан кечиксең болду, бүттү да. Сиз кайтып келатасыз деп өкүнүп айтса, Пайгамбар салам айтат, кимде ким эгерде Рамазан айында умра амалын аткара турган болсо, анда анын сообу мени менен ажылык кылган сообун алат дегенде. Мен менен ажылык кылган сахабалар канча соопко жетишкен болсо, ким Рамазанда умра кылган адам ошончо соопко жетишет дегенде. Негизи ал жака сапар тартканда 4 түрдүү адамдардын ажылыгы бар. Биринчи мушриктер ажылык кылган. Экинчи имандуу салаф салихиндер, диндар адамдар ажылык кылган. Төртүнчү пайгамбарлар ажылык кылган. Үчүнчү. Төртүнчү биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын ажылыгы. 4 ажылык 4 түрдүү. Максаты башка-башка. Мурдакы мушриктердин кылган ажылыгы жахилият заманада ширктин негизинде ажылык болот эле. Жыл сайын келишет болчу. Буттарга сыйынып кетет эле да. Аллага ишенбейт. Нерселерге ишенет. Алладан үмүт кылбайт, нерселерден үмүт кылат. Аллага таянбайт, нерселерден таянат. Нерселерден болот деп, ошолор аркылуу сыйынып, ошолор аркылуу Алла кылат деп отуруп, ширктин негизинде амал кылып кетет эле. Анысы Аллага эч кандай жакпайт эле, алар дүйнө ахиреттин бузуп кетет болчу. Бул сапар, умра жана ажылык сапарыны алымдар буну жашоого мөөр басуу деп айтышкан. Мөөр басуу. Кандай барсаң, эгерде жүрөгүң Алла менен байланып, бейкапарчылыктан чыгып, беспечный болбой, ошо жашооңду тактап, илимдин негизинде мээнет менен, адеп менен, урмат менен барып келген болсоң, анда өмүрүңдүн баардыгы ошого печат басылат деген сөз да. Өмүрүң, жүрөгүң эми ойго болот. Иманың ойго болот, жашооң ойго болот, Алланын өкүмү менен болот да. Жок, барып келип ал жакта деле жүрөгүң дагы эле дүйнө менен, Алла менен байланыша албай ушундай барып келе турган болсоң, анда өмүрүң ошондой печат басылат деген сөз да. Эми ойгонуш кыйын болуп калат. Дүйнөдө оңолбогон адам ошакта оңолот деген үмүт бар. Ал жакта жүрүп бузулуп дагы эле мурдакыдай жүрүп келген адам башка жер оңдойт, кабыр оңдосо оңдой турган болуп калат да. Ошондон мурда мушриктер ажылык кылган, алардын ажылыгы эч кандай Алладан кабыл болгон эмес. Экинчи ажылык болгон бул салаф салихтердики. Аллага иман келтирип, ый менен, дуа менен, курбанчылык менен, ибадат менен, илим менен кылынган, ихлас менен кылынган алардын ажылыгы, алардын сыйлыгы баягы айткан 5 белек ушуларга убада кылынган. Күнөөлөрү кечирилип, дуасы кабыл болуп, факырлык, кембагалчылык жоюлуп, шафаат кыла турган деңгээлде 5 сыйлыгы болуп, алар ошондой сыйлык менен кайтышкан. Анан үчүнчү түр бүткүл пайгамбарлардын кылган ажылыгы. Ар бир пайгамбар ажылык кылган. Кылган өмүрүнүн аягында кылган. Элге болгон кызматыны кылып, пайгамбарчылык кызматыны өтөп, ажылык кылып, Алланын алдында мээнетини кабыл кылдырып, дуа кылып кетишкен. Ошончо пайгамбардын нуру, ыйы, кадамы түшкөн жер да, Кабач. Анан акыркы ажылык 4-чү пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын ажылыгы.